44-бөлүм. Анан Жусуп үй башкаруучусуна мындай деп буйрук берди. Бул адамдардын каптарын алып кете алышынча эгинге толтуруп, ар биринин күмүшүн өз кабына салып кой. Ал эми менин күмүш чөйчөгүмдү кенжесинин кабынын оозуна эгин сатып алган күмүшү менен кошо салып кой. Үй башчысы Жусуптун айтканын айткандай кылды. Эртең менен жарык киргенде бул кишилер эшектери менен кое берилди. Алар шаардан узай электе Жусуп үй башкаруучуга мындай деди. Жөнө, бул адамдарды кууп жет. Кууп жеткениңде аларга эмне үчүн жакшылыкка жамандык менен жооп бердиңер? Бул мырзамдын аш иче турган чөйчөгү эмеспи? Ал бул чөйчөк менен бал ачат. Силер жаман иш кылдыңар де. Ал кууп жетип аларга ушул сөздөрдү айтты. Аларга мырзабыз эмне үчүн мындай сөздөрдү айтып жатат? Жок, кулдарың мындай иштерди кылбайт. Каптарыбыздын ооздорунан тапкан күмүштөрдү биз Канаан жеринен сага кайра алып келбедик беле? Эми кантип мырзаңдын үйүнөн күмүш же алтын уурдамак элек? Сенин кулдарыңдын кимисинен табылса, ал өлүм жазасына тартылсын, жана биз мырзабызга кул бололу дешти. Ал жакшы болот. Силер кандай айтсаңар ошондой болсун. Чөйчөк кимден табылса, ал мага кул болуп калат. Ал эми силер айыптуу болбойсуңар деди. Алар өз кабын шашылыш түрдө жерге чүрүштү. Ар бири өз кабын ачты. Үй башчысы бир туугандардын каптарын улуусунукунан баштап кичүүсүнүкүнө чейин тинтип чыкты. Чөйчөк Бенжаминдин кабынан табылды. Ошондо алар өз кийимдерин айырып, ар бири өз жүгүн эшегине артып шаарга кайтып келишти. Анан жүйүт бир туугандар менен Жусуптун үйүнө келди. Ал үйүндө экен. Алар анын алдына келип жерге жыгылышты. Жусуп аларга: "Бул эмне кылганыңар? Силердин эмне кылганыңарды мендей адам сөзсүз билип коерун билген жок белеңер. Мырзабызга эмнени айтмак элек? Эмне демек элек? Эмне менен актанмак элек? Кудай кулдарыңдын айыбын ачты. Эми биз да чөйчөктү алган адам да мырзабыздын кулу болобуз" деди жүйүт. Бирок Жусуп мындай деди: "Жок, мен мындай кылбайм. Кимдин колунан чөйчөк табылса, ошол мага кул болот. Ал эми силер атаңарга тынчтык менен бара бергиле." Анан жүйүт ага басып келип мындай деди: "Мырзам, кулуңдун сөзүнө кулак салсаң экен, кулуңа каарданбасаң экен, анткени сен фараондой эле адамсың." Мырзам кулдарынан: "Атаңар же бир тууганыңар барбы?" деп сурады эле. Биз мырзабызга биздин каарыган атабыз жана анын каарыганда көргөн кенже уулу бар. Бир тууганы өлүп, ал бир энеден жалгыз калды. Аны атасы жакшы көрөт дегенбиз. Сен болсо кулдарыңа: "Аны мага алып келгиле, мен көрөйүн" дедиң. Биз мырзабызга: "Бала атасын таштай албайт. Эгерде ал атасын таштап кетсе, анда атасы өлүп калат" дедик. Бирок сен кулдарыңа: "Эгерде кенжениңер силер менен кошо келбесе, мындан ары көзүмө көрүнбөгүлө" дедиң. Биз сенин кулуңа атабызга келип, мырзабыздын сөздөрүн айттык. Анан атабыз: "Дагы барып бир аз эгин сатып келди" деди. Биз ага: "Биз бара албайбыз. Эгерде кенже бир тууганыбыз биз менен барса барабыз. Анткени кенже бир тууганыбыз биз менен барбаса, тиги кишинин жүзүн көрүүгө болбойт" дедик. Ошондо сенин кулуң биздин атабыз мындай деди: "Аялым мага 2 уул төрөп бергенин силер билесиңер. Бирөө менден кетти. Ошондо айттым эле: чын эле ал жырткычка таланса керек, анткени мен аны бүгүнкү күнгө чейин көрө элекмин. Эми муну да алсаңар, бул да бир кырсыкка учураса, карыган кезимде кайгыга салып өлгөндөр жаткан жайга түшүрөсүңөр. Эгерде мен сенин кулуңа атама барганда жанындай көргөн баласы жаныбызда болбосо, анда ал баласы жок экенин көрүп өлүп калат. Кулдарың, сенин кулуң биздин атабыздын ак баскан башына кайгы кошуп өлгөндөр жаткан жайга салат. Анын үстүнө мен кулуң бала үчүн жооп берүү милдетин алып, эгерде аны сага алып келбесем, анда мен сенин алдыңда өмүр бою айыптуу болоюн деген элем. Ошондуктан мен кулуң бул баланын ордуна сага мырзама кул болуп калайын. Бала болсо бир туугандар менен кете берсин. Анткени бала жанында болбосо, атама кантип барам? Атамдын башына түшкөн кайгыны кантип карап турам?" 14-бөлүм. Пасах жана ачыткысыз нан майрамына 2 күн калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Исаны куулук менен кармап алуунун, өлтүрүүнүн жолун издеп жатышты. Бирок алар майрам күндөрү болбойт, болбосо эл арасында козголоң чыгып кетет деп сүйлөшүштү. Иса Бетанияда Пес оорулуу Шимондун үйүндө дасторкондо отурганда, айнек идишке куюлган кымбат баалуу нарттан жасалган жыпар жыттуу таза май алып бир аял келди. Ал идиштин оозун сындырып, майды Исанын башына куйду. Ошондо кээ бирөөлөр ачууланышып өз ара: "Жыпар жыттуу майды мынча ысырап кылуунун эмне кереги бар эле? Аны 300дөн ашык динарийге сатып, жакырларга таратып берсе болмок да" дешти. Ошентип алар аялга нааразы болушту. Бирок Иса аларга мындай деди: "Аны жайына койгула. Эмнеге аны оңтойсуздандырып жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш кылды. Анткени жакырлар ар дайым жаныңарда болот. Аларга каалаган убагыңарда жакшылык кыла аласыңар. Мен болсо силер менен дайыма эле боло бербейм." Бул аял колунан келгенин кылды. Мени көргө коюуга даярдаш үчүн алдын ала денемди майлады. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жакшы кабар дүйнөнүн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жөнүндө да айтылат.
12 шакирттин бири Жүйүт Искариот Ыйсаны кармап берүү үчүн башкы ыйык кызмат кылуучуларга барды. Алар болсо муну укканда кубанышып, ага акча берүүнү убада кылышты. Ошондо Жүйүт Ыйсаны алардын колуна салып берүү үчүн ыңгайлуу учурду издей баштады. Ачыткысы Нан майрамынын биринчи күнүндө Пасах козусу союлганда шакирттери Ыйсага Пасах тамагын кайсы жерде жегиң келет? Биз барып даярдап берели дешти. Ошондо Ыйса эки шакиртин мындай деп жиберди. Шаарга барсаңар, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кайсы үйгө кирсе, ошол үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине устат сенден шакирттерим менен Пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сурап жатат дегиле. Ошондо ал силерге төшөнчүлөр төшөлүп даярдалган үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Анын шакирттери жолго чыгып шаарга келишкенде бардыгы Ыйса айткандай болуп чыкты. Ошентип алар Пасах тамагын даярдашты. Кеч киргенде Ыйса 12 шакирти менен келди. Дасторкондо тамак жеп отурушканда Ыйса аларга: "Силерге чындыкты айтып коеюн. Мени менен бирге тамак жеп отурган араңардагы бирөө мага чыккынчылык кылат" деди. Алар бул сөзгө капа болушуп, биринин артынан бири "Мен эмеспи" деп сурай башташты. Ыйса аларга: "Ал 12-нин бири. Ал мени менен бирге табактагы ашка наным малып жатат. Дегинкиси адам уулу жөнүндө ыйык жазууда кандай жазылса, ошондой аткарылып жатат. Бирок адам уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы. Ал адам төрөлбөй эле койсо жакшы болмок" деп жооп берди. Алар тамак жеп жатканда Ыйса нанды алды да Кудайга ыраазычылык билдирип сындырды. Анан шакирттерине берип: "Алгыла, жегиле. Бул нан менин денем" деди. Чөйчөктү да алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга берди. Бардыгы ошол чөйчөктөгүдөн ичишти. Ошондо Ыйса аларга: "Бул көптөр үчүн төгүлүп, жаңы келишимди беките турган менин каным. Силерге чындыкты айтып коеюн, Кудайдын падышачылыгында жаңы шарап иче турган күн келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесинен ичпейм" деди. Кудайды даңктап ырдашкандан кийин алар Зайтун тоосуна жөнөштү. Ошондо Ыйса аларга: "Ушул түнү баарыңар менден шектенесиңер. Анткени ыйык жазууда: койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет деп жазылган. Бирок мен тирилгенден кийин силерди Галилеядан тосуп алам" деди. Ошондо Петр Ыйсага: "Бардыгы шектенишсе да мен шектенбейм" деди. Ыйса ага: "Сага чындыкты айтып коеюн. Бүгүн ушул түнү короз 2 жолу кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың" деди. Бирок ал ого өтөргүчөп: "Сени менен бирге өлүшүм керек болсо да мен сенден баш тартпайм" деди. Ушундай сөздөрдү башка шакирттер да айтышты. Алар Гетсемани деген жерге келишти. Ошондо Ыйса шакирттерине: "Мен сыйынып келгенче силер бул жерде отуруп туругула" деди да Петрди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады. Анан аларга: "Жаным аябай кейип турат. Бул жерде калгыла да сергек болгула" деди. Өзү четкерээк барып, жүз төмөндөп жыгылды да мындай деп сыйына баштады: "Эгерде мүмкүн болсо, ушул саат менден кыя өтүп кетсинчи." Анан мындай деп сыйынды: "Ата, сенин колуңдан келбеген нерсе жок. Бул чөйчөктү менден кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун." Ал шакирттерине кайтып келгенде алардын уктап жатканын көрүп, Петрге: "Шимон, уктап жатасыңбы? 1 саат сергек боло алган жоксуңбу? Азгырылып кетпес үчүн сергек болгула, сыйынгыла. Рух сергек, дене алсыз" деди. Анан дагы четкерээк барып, ошол эле сөздөрдү айтып сыйынды. Ал кайтып келгенде алардын кайрадан уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Ыйсага эмне деп жооп беришерин билишкен жок. 3-чү жолу келгенде Ыйса аларга: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Убакыт сааты келди. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилет. Тургула, кеттик. Мына мага чыккынчылык кылуучу жакындап калды" деди. Ыйса муну айтып бүтө электе эле 12-нин бири жүйүт жана кылыч союл көтөргөн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле. Ыйсага чыккынчылык кылуучуларга: "Мен кимди өпсөм, ал ошол. Аны кармап, сактык менен алып кеткиле" деген эле. Жүйүткелер менен Ыйсанын жанына барып: "Устат, устат" деп аны өптү. Ошондо алар аны кармап алышты. Ыйсанын жанында тургандардын бири кылычын сууруп чыгып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун бир кулагын шылый чапты. Ыйса аларга: "Мени кармаш үчүн каракчыны кармачыдай болуп, кылыч, союл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда мени кармаган жок элеңер. Бирок Кудай сөзү орундалууга тийиш" деди. Ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап качып кетишти. Жылаңач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда,
Ал үстүндөгү жабуусун таштай салып, жылаңач бойдон качып кетти. Ыйсаны башка ыйык кызмат кылуучунун алдына алып келишти. Бардык ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар жана мыйзам окутуучулар анын жанына чогулушту. Петр аны алыстан ээрчип, ыйык кызмат кылуучунун короосуна кирди. Ал жерде сакчылар менен бирге отуруп отко жылынды. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондогулардын баары Ыйсага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн жалган күбөлөндүрүү издешти. Бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама-каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү. Биз анын кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, 3 күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам деген укканбыз. Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Ыйсадан: "Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?" деп сурады. Бирок Ыйса унчуккан жок. Эч кандай жооп да берген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсага дагы мындай суроо берди: "Даңктуу Кудайдын уулу, Машаяк сенсиңби?" "Менмин. Силер Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булуттар үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деп жооп берди Ыйса. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айрып жиберип: "Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Кудайга акарат келтиргенин өзүңөр уктуңар. Силер буга эмне дейсиңер?" деди. Алардын баары Ыйсаны өлүм жазасына татыктуу деп чечишти. Кээ бирөөлөр ага түкүрө башташты. Анын көзүн таңып коюп сабап, "Кана пайгамбарчылык кылчы" дешти. Сакчылар да аны жаакка чапкылашты. Петр ылдыйкы короодо турганда, башкы ыйык кызмат кылуучунун күңдөрүнүн бири келди. Ал отко жылынып отурган Петрди көрүп тигиле карап: "Сен да Назареттик Ыйса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок ал: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм, түшүнгөн да жокмун" деп танып койду. Анан ал сырткы короого чыкты. Ошондо корооз кыйкырды. Петрди кайрадан көргөн күң өзүнүн жанында тургандарга: "Бул да ошолордон" деп айта баштады. Ал болсо дагы танып койду. Ошол жерде тургандар бир аздан кийин Петрге кайрадан: "Сен чын эле ошолордонсуң, анткени сен Галилеялыксың да" дешти. Петр болсо аябай карганып: "Силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм" деди. Ошондо корооз экинчи жолу кыйкырды. Петр Ыйсанын корооз 2 жолу кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деп айткан сөзүн эстеп ыйлай баштады. 10 бөлүм. Жашоодон жададым. Арыз мұңымды төгөм. Жанымдын кыйналганынан сүйлөйм. Кудайга мындай деп айттым: "Айыптабачы мени. Айтчы мага, эмне үчүн мени менен күрөшүп жатасың? Өз колуң менен жаратканыңды кыйнаганың, аны жек көргөнүң, ал эми мыйзамсыздардын ишине жарык бергениң сен үчүн жакшыбы? Көзүң адамдыкындай көзбү? Сен адам карагандай карайсыңбы? Өмүрүң адамдын өмүрүндөйбү, жашың эркек кишинин жашындайбы? Эмнеге менден айып издеп жатасың? Эмнеге менин күнөөмдү изилдеп жатасың? Менин мыйзамсыз эмес экенимди, сенин колуңдан мени эч ким куткара албастыгын билесиң да. Мени өз колуң менен жасадың эле. Мени бүт бойдон өзүң жараттың эле. Эми мени өзүң жок кыласыңбы? Эстеч, сен мени топурактан жасабадың беле? Эми мени гүлгө айланткан турасыңбы? Мени сүт сыяктуу куюп, быштак сыяктуу уюткан сен эмес белең? Мага тери менен эт чаптап, мени сөөк жана тарамыш менен бекиткенсиң. Мага өмүр жана райым бербедиң беле? Менин рухумду сенин камкордугуң сактабады беле? Бирок муну да сен өз жүрөгүңө жашырып койдуң. Сенин оюңда бул бар экенин билем. Эгерде мен күнөө кылсам, сен байкап каласың. Күнөөмдү жазасыз калтырбайсың. Эгерде мен айыптуу болсом, мага кайгы. Ак болгон күндө да башымды көтөргөнгө батын албайм. Мен кордукка тойдум. Менин кыйынчылыгыма көңүл бур. Азабым арып баратат. Сен менин артымдан арстандай кубалап келип, мага кайрадан кол саласың. Кудуретиңди көрсөтөсүң. Мага каршы улам жаңы күбөлөрүңдү коюп жатасың. Каарыңды күчөтүп жатасың. Мени кырсык үстүнөн кырсык басып жатат. Сен мени эмнеге энемдин ичинен алып чыктың? Көз көрөлүктө эле өлүп калганым артык эмес беле? Мен жарык дүйнөгө келбей эле койсом эмне? Энемдин ичинен чыкканда эле көргө коюлсам эмне? Менин өмүрүм кыска эмеспи? Мени жайыма кой, менден четтеп кет. Караңгылык менен өлүм сөлөкөтү өкүм сүргөн өлкөгө келбес болуп кеткенге чейин. Башаламан жарыгы да караңгы, караңгылыгы өлүм сөлөкөтүнүн караңгылыгындай болгон караңгы өлкөгө кеткенге чейин бир аз көңүлүмдү көтөрүп алайын. 14 бөлүм. Ишеними алсыз адамды кабыл алгыла. Анын көз караштары жөнүндө талашып тартышпагыла. Бир адам баарын жей берсе болот деп ишенет, ал эми алсыз адам жашылчаларды гана жейт. Баарын жеген адам жебеген адамды басынтпасын.
Кээ бир нерселерди жебеген адам жеген адамды соттобосун, анткени аны Кудай кабыл алган. Бирөөнүн кулун соттогудай сен кимсиң? Ал туруп турабы же жыгылабы кожоюндун көзөмөлү астында? Ал кайрадан тургузулат. Анткени аны тургузууга Кудайдын кудурети жетет. Бир адам бир күндү бир күндөн айырмалайт. Башка бир адам болсо бардык күндөрдү бирдей көрөт. Ар бир адам өзүнүн көз карашына бекем болсун. Күндөрдү айырмалаган адам Теңир үчүн айырмалайт. Күндөрдү айырмалабаган адам Теңир үчүн айырмалабайт. Баарын жеген адам Теңир үчүн жейт, анткени Кудайга ыраазычылык билдирет. Кээ бир нерселерди жебеген адам Теңир үчүн жебейт жана Кудайга ыраазычылык билдирет. Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да өлсөк да Теңирдикибиз. Машаяк өлгөндөрдүн да тирүүлөрдүн да Теңири болуш үчүн өлүп кайра тирилген. Эмне үчүн сен өзүңдүн бир тууганыңды соттоп жатасың? А сен эмне үчүн бир тууганыңды басынтып жатасың? Баарыбыз Кудайдын сотуна келебиз. Анткени ыйык жазууда мындай деп жазылган: Мен тирүүмүн дейт Теңир. Менин алдымда ар бир адам тизе бүгөт. Ар бир тил Кудай экенимди ачык тааныйт. Демек Кудайдын алдында ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп беребиз. Ошондуктан бири-бирибизди соттобойлу. Андан көрө бир тууганыбыздын жыгылуусуна жана азгырылуусуна түрткү болбоо жөнүндө ойлонолу. Мен Теңир Исага ишенген адам катары муну билемин: өзүнөн өзү арам нерсе жок. Бирок арам деп эсептеген адам үчүн ал нерсе арам болот. Эгерде бир тууганың сенин жеп жаткан тамагың үчүн кыйналып жатса, анда сен ага сүйүү менен мамиле кылып жаткан жоксуң. Сен аны жеген тамагың менен өлтүрбө, анткени Машаяк ал үчүн да өлгөн. Силердин жакшы нерселериңерге тил тийбесин. Анткени Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес, тескерисинче ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Машаякка ушундай кызмат кылган адам Кудайга жагат, аны адамдар да кадырлайт. Ошондуктан тынчтыкка жана бири-бирибизди бекемдөөгө умтулалы. Тамак үчүн Кудайдын ишин бузба. Тамактын баары таза, бирок жеген тамагы жана башка бирөөнүн азгырылуусуна түрткү болгон адамга жаман. Эт жеп, шарап ичүү же башка нерселер бир тууганыңдын мүдүрлүүсүнө, азгырылуусуна, рухий жактан алысыроосуна түрткү болсо, андай нерселерди кылбай эле койгонуң жакшы. Ушул нерсе боюнча ишенимиң бар болсо, анда аны Кудай алдында өз ичиңде сакта. Өзү туура көргөн нерсе үчүн абийири айыптабаган адам бактылуу. Ал эми күмөн саноо менен жеген адам айыпталынат. Анткени ал ишеним менен жеген жок. Ал эми ишеним менен кылынбаган ар бир нерсе күнөө. Мен тараткан жакшы кабар боюнча жана Иса Машаяктын сөзү боюнча, байыркы замандан бери айтылбай келе жаткан жашыруун сырдын ачылышы боюнча силерди бекемдөөгө Кудайдын кудурети жетет. Бул сыр азыр айкын болду жана түбөлүктүү Кудайдын буйругу боюнча пайгамбарчылык жазуулар аркылуу бардык элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн жарыя кылынган. Жалгыз акылман Кудай Иса Машаяк аркылуу түбөлүккө даңктала берсин. Амин.